Нурлан Зарылбеков 30 жылдан бери эл кызматында. Жогорку дараждагы дарыгер 16 жылдан бери Улуттук госпиталдын урология бөлүмүндө иштейт. Калктын саламаттыгы үчүн жан өрөп кызмат кылган өмүр сакчысы медицина тармагында иштегенине сыймыктанат. Калк саламаттыгын сактоодогу үзүрлүү эмгеги багланып, кесиптик майрамынын алдында ардак грамота менен сыйланды. Биз эми медицинада иштеген адамдар эмгектенип жүрөр эткенбиз. Сыйлыкка деле негизи ой деле келбейт, үмүт деле кылбайбыз. Биздин эң негизги ишибиз ушу бейтаптар менен болуп атпайбы. Анан ал жылдын өткөндө билбей калабыз. Ушу бейтаптарыбыздын жакшы болгону, айыгып үйүнө кеткени биз үчүн чоң сыйлык да. Анан эми өкмөт тарабынан да ушундай көңүл бурганы, бул да болсо кичине баягы врачтардын деңилгесин кичине өйдө көтөрүп коет деген ой. Ар бир кесип ардактуу, бирок адам өмүрүнө себепчи болгон эң гумандуу кесиптердин бири дарыгер. Ак халатчандардын колунда дарыланып жаткан бейтабы сакайып, бутуна туруп кетсе, дарыгер үчүн андан ашык бакыт, ырахат болбойт дейт 40 жылдан бери медицина тармагында эмгектенген дарыгер Жамалбек Тургунбаев. Оор оорулар келип, ошолор сакайып, көзүн ачып, ыраазычылыгын билдирип, рахматтап көзүн кысып койсо дагы биз үчүн бир жетишкендик болуп эсептелет. Биз ошону күтөбүз. Бүгүнкү күндө оорулардын алдын алуу, кыйла жайылган коркунучтуу илдеттерге каршы күрөшүү, медициналык кызматтардын сапатын жакшыртуу ар бир дарыгерге коюлган милдет. Соңку жылдары Улуттук госпиталда бир нече бөлүмдөр ачылып, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалды. Улуттук госпитал быйылкы кесиптик майрамга абдан чоң жетишкендик менен келди. Себеби дегенде мен дагы бир жолу айтышым керек, өтө жогорку деңгээлдеги аппаратураларды алып атабыз. Мына нейроэндоскоп, навигатор, мына ушулардын баарын алып келип койдук. Бүгүн менин максатым эң негизгиси ушул Улуттук госпитал өзүнүн тарыхтагы атына, анан затына жеткиришим керек. Ошондуктан быйылкы биз 2022 жыл жакшы жылдардан болду, анткени 200 койкага көбөйттүк. Майрамыбызга дагы абдан чоң ийгиликтер менен Дарыгерлердин күнүнө карата медицина тармагынын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн госпиталдын ондогон кызматкери милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, министрликтин жана мэриянын ардак грамотасы жана төш белгиси менен сыйланышты. Кыргызстанда ак халатчандардын кесиптик майрамы июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленип келет. Бул күн 1993 жылдын 8-июнунда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.